Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта биз сиздерге асыл тукум уйларды көрсөтүп беребиз. Сиздер көрүп дароо түшүндүңүздөр окшойт. Экран астында турган уйлар Абердин ангус уйлары. 13 баш, 80%дан көпчүлүгү, дээрлик 10дон көпчүлүгү 100% бооз экени көз менен көргөндө далилденип турат. Негизи букалар, бул уйлар баары букадан качкан. Естественно качкан туугандар. Искусственный эмес, букадан качкан. Ээсинде букасын сүрөт видеолорго чейин бар экен. Мен ээсин чакырайын дагы. Мына ушул уйлар кайдан келген, кандай уйлар бир четтен өзүм сурайын туугандар. Азыр биз турган дерек Чүй облусу Жайыл району Палтавка айылы. Кара-Балта шаарына жакыныраак бир жердебиз азыр. Белгилүү бир короодо ээсинде чаласыздар дагы так дарегин сурайсыздар. Азыр мен ээсин чакырайын. Мына окшошкон гигант ангус уйлары сатыкка коюлду, бооз тем более. Өтө чоң. Баягындай интернетте көрүп таң калган ангус уйлар мына ушулар туугандар. Чоң уйлар, гигант. Булар привозной келди. Каяктан келгенин, карантинден өткөн эмеспи? Мына ушул абалы боюнча дагы бир сурайын. Келиң таксырым. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бүгүн мен корооңузга келдим. Ангус уйлары тууралуу баягы айыл жергелеринде же болбосо бир ферма ачып фермерликке кызыккандар бүт эле билет эми. Ангус уйларын эт багатында дүйнөдөгү эң мыкты породанын бири. Булардын каяктан келгенин сурайын сизден биринчи. Бул тууганым бул Астана шаарынан келген, Казакстандан. То есть фермадан келди атайын, Фермадан. Биз дайым эле бул ферманын атын азыр унутуп калдым, чындап айтсам. Бул көп жылдан бери эле ар жыл сайын эле барып алып келебиз. Демек сиздер ангус ташыйсыздар, Да, ангус. 2016 жылдан бери алып келебиз бул уйларды. Булардын өздөрүнүн кардалдары бар. Спрос жакшы. Бул таза кандуу, таза ангус деп айтсак болот. Булар өз Казакстан производствосу же алынып келинген же булардын энелери алып келинген? Булардын эми чынын айтканда булар Россиядан келген, кайсы жылы келген, ошол фирма төктөлгөндөн баштап ошо Казакстанда өндүрүлүп, азыр ошо Казакстан Республикасында аябай жакшы кароолор болуп, ар бир область региондоруна уже жеткизип, бул сандан сапатка өтүү максатында аябай өздөштүрүшкөн Казакстанда. Бизде да ошондой болсо деген максаттар менен бир алып келип турабыз. Буга чейин алып келип сатканбыз, нарың алып кетишти, алайга алып кетишти. Мына көлдө балдар багып атышат, мына 2 жылдан бери буюрса общение кылып турабыз. Алардын дагы результаттары жакшы. Мен өзү баягы сапаттуу мал жакшы көрөм да, болгондо дагы породанын тазалыгы биздин климатка өтө жайгашкан. Кармасаң мындай жакшыраак акчалуу турган породалуу малдарды мен жакшы көрөм. Ангусту мен жакшы билем. Кызыгып, издештирип, ангус кармагандардан сурап көргөм. Анан мен айтканым башка, сиздин баягы клиенттериңиздин отзывы башка да, пикир ою. Буга чейин алып жүргөндөр, ангус кандай экен тоолуу жерлерге дегендерге не деп атасыз же алып жүргөн кардарларыңыз мындай деп атабы сизге эми? Жок, аны мен сизге сразу айтып коеюн. Бул эми ангустардын биринчиден ден соолугу, ал жактагы жанагыдай прививка деген башка немелери бул бар жогу каралган малдар. Өзүңүз деле карасаңыздар, бар жогу живой. Ал биринчи. Экинчиден бул малдарды алып келип бир практикадан өтпөсөк, анда айтпайт элем. Эгер ангус именно ангусты билген адамдар мындай эми өзү мындай карап эле билинет да. Бул порода таза кандуу, таза экенин өзүнөн карап турбайсызбы? Турушу 800 тоннага чейин болуп турат ушул малдарда. Көрдүңүз да? Тирүү салмагы. Да. 800 кг ушул берет азыр. Живой салмагы. Ангус экени сразу эле билинет. Ангус билгенде, ангусты алып жүргөндөр же болбосо кызыккандар тамайыл айтылат, что ага мен ойлойм андай бир башка комментарий же башка деген сөз болбойт бул уйларга. Мен ага жооп түрүн айталам. Өзүңүз да көрүп турбайсызбы? Бугалар естественный дедик. Буганы сүрөткө тартып алганбыз да? Буганы бул энесинин сүрөтү бар да. Ой, чоң бугадан качкан, Чоң. Эми уйдун жебетесин карап турбайсызбы? Карабайсызбы порода экен. Гигант экен. Мен анча-мынча эми Россиядан, башка жактан келген ангустарды көп эле көрөм эми. Тартып бер андай мындай деп. Но Кыргызстанда бир белгилүү короолор бар, топ белгилүү короо. Ангустар өтө идеал. Сиздин могу ангустар да ошондой экен да? Туура айтасыз. Туура айтасыз. Мен жооп түрүн эле айтып атпаймынбы? Бай ишеничүү сөзүмө неме кылган үчүн таза ангус, таза мындагы энеси дагы, атасы дагы баягы таза ангустан коюлган деп толук баа берилет. Азыр бооз экен, Азыр бооз.
Жакындап калгандары бар экен. Жакындап калганы бар. Айтпам, бул жерде алганда деле биз сурайбыз да. Кайсыл боз, кайсыл кысыр, кайсыл эмнеси, баягы кемчилигин сурайсың, башка кыласың дегендей. Бул малдарга жооп, бул малдардын баарын эле баягы бир аз баягы талада кармалбаган үчүн бул малдарды же кармап билип же мындай кылып биле албайт экенсиң, кайсынысы жакыныраак боз, кайсынысы кечирээк боз. Эми өзүңүз деле мындай малга жакын тартып жүрөсүз билесиз, мындай көрүнүп турбайбы боз экени, көзгө билинип жарымдан көбү боз экени таап-таны көрүнүп турат. Көпчүлүгү эле 80-90% ошондой. көз менен чамалуу боз болуп Биз турат. өзүбүз көзүбүз менен көрдүк, анан экинчиден биз алып жүргөн жерде деле бизде алдабайт, бозун боз, башкасын башка деп айтат. Булар тегиз эле боз көрүнүп турат. Боз экен. Бир рет айдап көрсөтөйүн, айдаганга чейин мен баасын тактайын, эми күтүп атат бизде. Дүң жана чекене дейт. Бирдеп же болбосо баарын алам дегендер болсо, азыр эми мындай алып келгенден кийин саткан адам дагы желательно дүң сатса жакшы, баары эле ошентип самайт. Дүң баасын канчадан коебуз, чекене канчадан коебуз? Биз эми муну азыр боз жакын ортодо туй тургандары турат 175 миңден мен дүң баасында айтып атам. Ар бир башына 175 миң сомдон дүң баасы, бул примерно $2100 төгөрөк болуп калат, долларга чапканда. Же 2200гө чейин, Эми ону санап көрүш керек, примерно ошондой болуп калат го дейт. $2000 өйдө экен да. $2100-2200 төгөрөгүндө доллар менен курс менен чапканда ар бир уйга дүң баады ушундай коюлду. Эми жекече болсо, мына корого дароо жетип келсеңиздер, мисалы могу гигант боз уйду тандасаңыздар башка, тетякта бооздугу билине элек, уйдун баасы башка болсо керек деп ойлойм. Дал ошондой болот. Уйга жараша сүйлөшөсүздөр. Но баары тең чоң. Жаштарын бир тактап кетейин. Жаштары эми же канча туут болгон? Баягы айтып атпаймынбы, ушу мал көп болгону байланыштуу, баягы 2 тууганы бар, 3 тууганы бар. Мындай өзү мен деле малга жакын элем. Мындай карап көрүп өзүм деле жаккан үчүн ушул малдарды алып келдим да. Мына 2 тууган, например, мына бир экинчисини эми туйт ушул. Мен деле малга жакын эле билем. Бирок мына уй, например, бир 3түү 4-чү жөө тууту мына мал. Бирок булар эме экен, баягы картаң мал билинип калат го. Жок, картаң мал деген ол кабак башынан мындай эле билинет. Сиз деле билесиз, мен деле билем, аларман деле келсе билет. Бул баягы мунун будущий бар мал да. Как раз төлдү бере турган. Төлдү бере турган, эми карабайсызбы? Көрүнүп турбайбы бар жөө? Жаш малды селекционерлер бар го, порода мал кармагандар. Биринчи туут малдын баласын уруктукка койбойт да. Аны билесиз. Ошо сыяктуу баягы дающий деп 3-4 тууган мал анан дающий болуп башталат. Уруктук бере турган. Жетиле турган жерине жетет, бүт гормондору жетишет. Ошол сыяктуу. Чалып байланыша бериңиздер. Биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Экран астында номерлерге чалып байланышыңыздар. Абернангус 13 баш боз уйлар сатыкка коюлду. Казакстанда Астана шаарына жакын жактан бир белгилүү бир чарбадан алынып келиптир. Фермадан туугандар. Мына ушул уйлар. Булар буюрса Кара-Балтага жакынкы жерге келип түштү. Булар границадан өтүптүр. Ден соолуктары жакшы дейт, карантинден каралыптыр. Мына ушул жерге келип токтоду. Ден соолуктарын өзүңүздөр кыймыл аракетинен да бир рет байкадыңыздар. Чолоңдогон, оозунан шилекей агып, андай-мындай оорусу жок экен. Бир четтен көзүңүздөр менен көрүп турасыздар. Анда эмесе чалып байланыша бериңиздер. Аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар. Кийинки чыгарыштардан көрүшөлү буюрса.